Саламатсыздарбы, урматтуу теле көрүүчүлөр, сиздердин назарыңыздарда кайрадан парламенттин күн тартибинде программасы эфирге чыкты. Өзүңүздөргө белгилүү болгондой эле бүгүнкү күн тартибине бир катар мыйзам долбоорлору талкууга коюлган. Анда эмесе ошол мыйзам долбоорлору боюнча айрым депутаттардан пикир алсак. Бүгүн парламенттин күн тартибинде экинчи маселе болуп коюлган жерди пайдалануу жаатындагы айрым мыйзам актыларына өзгөртүүлөрдү киргизүү боюнча мыйзам долбоору талкууланды. Негизинен ушул мыйзам долбоору эмнеге багытталган? Туура бүгүнкү тартибинде экинчи маселе болуп каралып аткан. Бул маселе негизинен бул шаардын тургундарына көбүрөөк тиешелүү бар мыйзамдын бири. Ал жерде жер кодексине негизинен өзгөртүүлөр кирип жатат. Бул ушул муниципалдык жерди туура пайдалануу максатында каралган. Ошондой эле энергетика багытында дагы өзгөртүүлөр бар. Азыр коюлган шаардагы подстанциялардын кубаттуулугу начарынан улам. Мындай чаржайыт пайдаланып, ошол мезгилде жашоочуларга дагы өндүрүшкө дагы залалкат тийгизип аткан учурлар бар. Ошондон мындай жолго салуу максатында эгер кубаттуулугу коюлган подстанциянын кубаттуулугу жетпеген болсо, анда өндүрүштөн же жеке тараптан жарандарга бериш керек деген мыйзам киргизилген. Муниципалдык жерлерди туура пайдалануу киргизилген. Муниципалдык жерди ижара алгандан кийин аны субижарага берүү, бербөө маселелери каралып жатат. Бул мыйзам негизги демилгечилердин бири бул Максат Эсенович Сабиров. Бүгүн ал киши жок, мыйзам кайрадан кийинки отурумга калтырылды. Максат Эсенович Сабиров мындай кенен жооп берет деген ойдомун келечекте каралып калса. Рахмат жон. Кожоюбек Жайчыбекович, бүгүнкү күн тартибинде турган согуштун куралдуу күчтөрүнүн ардагерлери ооруктагы эмгекчилер жөнүндө мыйзам долбоору талкууланды. Негизинен бул мыйзам долбоору эмнеге багытталган? Бул куралдуу күчтөр жана ооруктагы мыйзам боюнча, куралдуу күчтөр боюнча бул мындай да. Ооган согушуна катышкан ардагерлер жөнүндө да. Мисалы үчүн ооган согушуна солдаттар барган, офицерлер барган. Андан тышкары ошол убакта борбордук комитет ЦК КПСС деген болгон. Ошо КПССтен партиянын атынан ошолордун буйругу менен барган кеңешчилер болгон да. Мына азыр жана военный деп коет, аскердик кеңешчилер жөлөк пул алып атышат да. Булар 96-жылы мыйзам менен кеңешчилерди алып жүргөн жөлөк пул. Анан 2009-жылы жана өзгөртүүлөр, толуктоолор киргенде бир белгисиз себептер менен бул жанакы партиянын буйругу менен барган кеңешчилер түшүп калган да, албай калган. Анан булар катышкан. Болгону эле Кыргызстандан 4 киши барган экен партиянын буйругу менен. Бул партия менен ошол убакта партия күчтүү болгон. ЦК КПСС дегендин буйругун аткарбаган киши болгон эмес. Буларды ошол буйрутма менен жиберген да. Өкмөттүн кайчы пикири мындай болуп атат да. Ошол биз эми союз менен унутуп калдык да. СССРдин убагындагы борбордук ЦК КПСС жана борбордук комитет, партиянын комитети буйрутма берсе, азыр баарыбыз кетмекпиз. Ошол убакытта болсо. Биз эми аны эстеп атабыз да. Ошон үчүн болгону азыр 2 киши калган экен. 3 калган, бир кожевник деп ал качып болуп кетти да. Ошолордун жөлөк пулун эле кайта ордуна кайтарып берүү да. Кеңешчилер деп ошо партиянын кеңешчилери деп эле бир кеңешчи деген гана сөздү кийип атабыз. Өкмөт айтып атат, анда жанагы врачтар, анан кийин медсестралар, анан кийин мугалимдер, ошол убакта ошо жака бар. Алар деген өзүнүн ыктыяры менен заработкага барышкан. Эмгек маянасын көбүрөөк алалы, бутубузга туралы деп өзүнүн ыктыяры менен кат жазып барышкан, заявление менен. Алар кирсе не багыла кирмек, алар кирбейт. Алар заработка баргандар. Партиянын буйрутмасы менен баргандар. Алардын өзүнүн эркине койбой эле буйрутма менен кеткен. Алар дагы жана кышлактарда, провинцияларда солдаттар менен чогуу бир саясий жумуштарды кылып, өмүрүн рисковать этип, коркунуч туудурган мезгилдер көп болгон. Ошон үчүн алар биз менен солдаттар менен, офицерлер менен жүргөндүгүнө байланыштуу буларды киргизиш керек деп мен бүгүнкү күнү киргизип атам. Бирок колдоого татыктуу болушту. Бүгүн күн тартибиндеги калкка онкологиялык жардам көрсөтүү боюнча мыйзам долбоору талкууланып жатат. Сиз дагы бир катар ой пикирлерди айттыңыз окшойт. Негизинен бул мыйзам кандай багытта иш алып барыш керек? Өнүккөн өлкөлөрдө
онкологик оорудан сактануу, аны менен күрөшүү бул улуттук коопсуздук деңгээлинде коюлган да. Америкада ар бир келген президент эки нерседен баштайт. Биринчи СРУнун директорун дайындайт, экинчи улуттук онкология борборунун директору. Японияда бул закон менен милдеттендирген. Ар бир гражданин жыл сайын медициналык кароодон өтөт да. А бизде акыркы 11 жылдан ал тургай онкологиялык борбордун директору да жок болду. Жаңы дайындалды. Мамлекет, өкмөт, парламент көңүл коюп баштады. Азыркы мыйзам ошол онкологиялык оору менен жабыркаган биздин граждандарды жылына бир жолу жергиликтүү бийлик несі менен барып келүүгө милдеттендирет. Бирок бул маселени чечпейт. Мен койгон маселем, биз 6 миллион элге бир онкология болбой астык калат. Россиянын ар бир шаарына коюлуп атат. Келечекте Ошто биз элдин 52% Ош, Жалал абад, Баткенде жашайт. Ошо жака салыныш керек жаңы технологиялар менен. Себеби бул оорунун эгерде медициналык жактан алдын ала диагностикасын билип калса, биринчи, экинчи стадиясын 90% дарыласа болот экен. Бул улуттук коопсуздукта азыр бизде Кыргызстанда адамдын өлүмү боюнча бул оорудан кайтыш болгондор 2-3 позицияга чыкчу да. Бул СНГдагы эң начар көрсөткүч. Ошондуктан азыр президент 70 миллион сом бөлүп сырткы ремонт жүрүп атат. Мен уккан маалыматка караганда Кумтөрдөн $10 миллион бөлүнүп жаңы медициналык шаймандар алып келинип атат. Бул да жакшы, бирок биздин эң мыкты врачтарыбыз Россияга, Казакстанга кетип калдыра. Биз дүйнөлүк ушундай борборлор бар. Израилда, Индияда, Японияда, Германияда, Москвада ошолордон окуп келген, иштеп келген жаңы врачтардын муунун даярдап чыгышыбыз керек. 2 ай аралыгында ушу шайлоочулар менен жолугуп, жеринде маселелерди көрүп, шайлоочулардан болгон ой пикирлерин угуп келдиңиздер. Негизинен ушу карапайым эл айыл турмушунда жашаган шайлоочулар негизги маселе деп кайсы маселелер менен кайрылышты? Рахмат. Биринчиден эл 2 ай аралыгында биз өзүбүздүн Карас районунда мен шайлоочулар менен жолугушууларды өткөрүп келдим. Негизги шайлоочулардын бүгүнкү болгон жашоого ыраазы өздөрү. Алар негизден өзүнүн дыйканчылыгы азыр сезон маалы, ошо дыйкан түшүмүн жыйнап, ошо түшүмүн өстүрүп, ошо менен элек. Анан эми негизги суроолордун бардык жерде ушундай болсо керек, баягы үй куруу боюнча, жер маселеси боюнча көтөрүлүп атат. Анан экинчи маселе бул баягы таза суулар, кээ бир айыл өкмөттөрдө чечилбеген таза суулар бар, ошо маселеси болуп атат. Анан кийин мектептер маселеси болуп атат. Эми Кудайга шүгүр, бардык социалдык объектилерди бардын планга киргизип, биз аларга ошолордун баарына түшүндүрмө бердик. Мектеп дагы Кудайга шүгүр биздин ошо Карас район боюнча 23 мектеп быйыл каралган. Ошо 23 мектептин курулушу жүрө баштады. Ал бүтүп атат. Анан таза суу боюнча дагы айыл өкмөттөр өздөрү, айыл өкмөттөр башчылары инициатива көтөрүп, бирөө 3-4 айыл өкмөткө уже таза суу маселесин чечип коюшту. Анан жер маселеси өкмөттө чечиле турган маселе, бул маселе жөнүндө каралып жатат. Негизден элдин бүгүнкү болгон жашоого, өздөрүнүн жашоого болгон аракети өтө жакшы, кубанычтуу. Урматтуу телекөрүүчүлөр, сиздер парламенттин күн тартибинде программасын көрдүңүздөр. Жогорку кеңеште болуп жаткан жаңылыктар менен Пирамида каналы аркылуу таанышып, кеңеш KG сайтынан окусаңыздар болот. Кайрадан эфир аркылуу амандашканча саламатта туруңуздар.